بسم الله الرحمن الرحيم. Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." O Muhammad alayhissalom, sen eskergin ушул вакытты senin Rabbing feriştelerge kayrılıp aytты: "Чындыгында мен жерде өзүмдүн орун басарымды жаратамын" деп айткан учуруну эстеген дейт. Демек, ушул жерден билинип атат, Адам алейхиссалам жана анын урпактарыны Алла Таала жаратууну каалады. Жана алар Аллах Тааланын өкүмүнү жүргүзүүдө, Аллах Тааланын айткан буйруктарыны жерде орундатууда Алланын орун басары болуп эсептелет. Же болбосо экинчи тафсир боюнча Ибн Касир рахматуллахи айтымына караганда, алладин яхлуфу ба'духум ба'да, алардын кээ-бирини ордун баса турган. Бири өтсө, экинчиси орун басар болуп. Алар экинчилер өтсө, үчүнчү муун келип, алардын орун баса турган. Ушундай орун басарларды жаратамын. Демек, эки түрдө тафсир. Тафсир Жалалайнда айткан, Алланын өкүмдөрүнү жерде орундата турган орун басар. Халифа дегенде маанисичи. Ибн Касир рахимахулла айтып атат, ал дегени яхлуфу ба'духум ба'да, кээ-бирини ордун басат. Бир өтүп кетсе айтат го, инна дуния, чындыгында дүния лахадурун ва хулувун. Дүйнө бул жашыл жана өтө таттуу дейт. Өтө кооз жана өтө таттуу. Ва инналлаха мустахлифукум фиха. Жана чындыгында Аллах Таала силерди ошол дүйнөгө орун басар кылат дейт. Демек, шул хадисте да пайгамбар айтсам истихлаф дегенди иштеткен да, халифа. Ошо байлык силердики кетет, кеткен байлыктан кийинки кайра орун басар болуп колуңарга калат, мураска келет, башка болот, бирок байлыктан байлык колгон колго өтүп кете берет экен да, байлыктарчы. Жана Аллах Таала силерди карайт, кайфа та'малуна фиха, ал байлык туурасында силер кандай амал кыласыңар, кандай мамиле кыласыңар, Аллах Таала силерди карап сынайт дейт. Демек, халифа дегенде мааниси орун басарлар. Бири-биринин ордун басып кете берет. Же болбосо Алланын өкүмүнү жерде тургуза турган Алланын орун басары. Аллах Тааланын буйругу, мисалы кисас болсо, өч алуу, худуд, зинага байланыштуу, аракка байланыштуу, Алланын буйруктарыны жерде жүргүзө турган орун басарларымды мен жаратамын деп Аллах Таала периштелерге кайрылды.